ортомчу кылган, жалгыз Аллахтын өзүнөн гана суран, ортомчуга койбо десе, алар айтышат. Мына ушундай хадистер бар го, жалпысынан мааниси келгенине. Булардын мааниси ортомчулукка уруксат берет деп Тирмизинин жамиинде топтогон хадистеринде Усман ибн Ханиф деген кабарлайт. Бир адам көзү көрбөй пайгамбар алейхиссалату вассаламга келип, "О Аллахтын элчиси, мага дуа кыласызбы? Көрүп калайын" дейт. Анан эгер кааласаң, мен сага дуа кылайын. Эгерде сабыр кылсаң, бул көрбөй эле ушундай көзүң ушундай абалда жүргөнүң сага жакшыраак дейт. Анан ал адам, "Жок, дуа кылыңыз мага" дейт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ага буйройт. Жашынакай дарат алып, андан кийин дарат алат дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам ага не кылат, буйройт ушундай дуаны айтыштыкка. Анан ал айтат: "Аллахумма инни асалука ва атаважаху илейка би набийик Мухаммад набир рахма". Мен, "О Аллахым, сага кайрылам, дуа кылам, пайгамбардын мындайча айтканда көрсөтмеси менен, ырайымдуу пайгамбардын менен сага кайрыламын. О Раббим, менин абалымды оңдоп бериңиз, ушул муктаждыгымды чечип бериңиз" дейт. Мындайча айтканда шыпа сурайт. Анан ал адамга шыпа берилет. Мындайча айтканда оорусунан айыгып кетет деп ушул хадис Тирмизиде келген. Ушуну айтышат. Мына бул жерде ачык тиги киши келип пайгамбар алейхиссалату вассаламды ортого коюп сурап атпайбы депчи. Алымдар бул хадисти гарип деген да. Тирмизи өзү болсо Хасан Сохих деген экен. Анан тек гана ошо Абу Жафар ошол тараптан келген деп айтышат экен. Бирок Шейх Солих Фаузан айтат, буга эгер жооп бере турган болсок, алардын келтирген жүйөлөрүнө бул хадис дал келбейт. Талашып тартышып мына ушул далил катары келди дегенге төп келбейт, туура келбейт. Эмнеге туура келбейт? Жанагы ширк кылып аткандар ушуга салыштырып, мына биз ушундай эле кылып атпайбызбы? Бул деле келди, пайгамбарды ортого койду, суранды шыпасына. Пайгамбарды эмнеге үйүнөн отуруп эле дуа кылган жок? Эмнеге намазында эле дуа кылган жок? Пайгамбарды койду. Мына биз деле ошол олияларды коюп атабыз, арбактарды коюп атабыз деп келтирип атат да. Шейх Солих Фаузан түшүндүрмө берип, бул сокур адам пайгамбар алейхиссалату вассаламга келгенде пайгамбардан дуа кылды. Пайгамбардан талап кылды. Мага дуа кылыңызчы деп. Мындайча айтканда Аллах Тааламга өзү кайрылса да пайгамбар алейхиссалату вассаламдын янында туруп, ага келип, анан өзү дуа кылып атат Аллах Тааламдан сурап. Бул эмне каршылыгы бар шариатка? Пайгамбар биз буга чейин жана тавассулдардын Аллага жакындоонун, дуа кылыштын жолдорун бирин айтканбыз. Солих адамдардан тирүү болсо дуа кылып коюңуз, дуаңардан унутпагыла деп айтып коюу проблема жок. Бул уруксат нерсе. Кайсы бир солих адамга келип, сага дуа кылып коюш, бул эч кандай шариатка карама каршылык нерсе жок. Ал эми булар болсо ушуну өздөрү кылып аткан жана өлүктөрдү ортомча койгон жок адамдарды, жанагындай мазарларды, кабырларды, олияларды, солихтиндерди, периштелерди, пайгамбарларды деп ортого койгонго салыштырганга так кырдал келбейт дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам менен болгон окуя. Эмнеге? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам ага айтты, баяндады, дуа кыл деди, дарат ал деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү жанында болду. Өзү дуа кылды тигил адам. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кылса деле эмне болуптур? Себеби тирүү адамдан сурады. Мага дуа кылып коюңузчу, мага шыпа тилеп коюңузчу деп. Ошо солих адамдардын дуасы кабыл болот. Тем более пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасы. Эч ким тирүү адамдардын дуа кылып коюшунан тыйган жок да. Берде ортомчуга ошол өлүктөрдү, жок адамдарды коюп, анын урматына, ушуларды ортомчалам кадыр баркы менен, урматы менен деген нерсе болуп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул сокур адамга буйруду, дуа кыл Аллах Тааламдан суран, жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын шапаатын сура деди. Мындайча айтканда, бул адам Аллах Тааламдын өзүнөн шапаат тилеп атат, жана Аллах Тааламдан шыпа тилеп атат, жакшы болуп айыгып кетишин. Мындан ашык нерсени бул хадистен чыгара албайсың. Эч убакта бир өлүктөрдөн сура, олиялардан сура дегенге далил катары келбейт. Бул эч жактан караганда да махлукаттардын заттары менен, өлүктөр менен жок адамдарды ортого салып суранууга далалат кылган эч кандай көрсөтмө жок бул окуяда дейт. Ошондой болсо да кээ бир хадистер макзуб деп коет. Жалган, токулган, негиз жок болсо да, ушу ширк кылгандар далил катары келтирип алып, ушинтип жүрө берет. Алла сактасын. Себеби алардын кылган амалына ачык айкын далил болбогондон кийин ушинтип бар нерсени жалпалап, тияктан жулуп алып, бияктан тартып алып, ушунун мааниси тигидей, аныкы мындай деп коюп, далил катары көргөзүп жүрө берет. Дагы бир жалган хадисти булар келтирет.
не деп пайгамбар алейхиссалату вассаламда хадис бар. Тавассалу bijahи fa inna jahi индаллохи азим. Силер менин кадыр баркымды ортого салып сурагыла Аллах Тааламдан. Чындыгында менин кадыр баркым Аллах Тааламдын алдында өтө улуу деп. Бул хадис эмне экен? Бул хадис жалган жала экен. Муну Ибн Таймия рахмахулла да Мажму фатавасында да белгилеген. Мына ушундай нерселер таркайт. Ана адамдар ойлойт да, менин дуама караганда ушундай сөздөрдү ортого салсам, бирөөлөрдүн кадыр баркын ортого салып айтсам, дуам бат кабыл болот турбайбы деп, анын аныгын тактабай эле жасап жүрө берет адамдар. Аллах сактасын. Кыскасы биринчи жана окуя дал келбейт, экинчи бул хадис жалган. Ошентип, анан алар ширк кылып атканын баарын билбестен, мындай жалган негизсиз нерселерге таянып жүрө берет. Аллах сактасын.